Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достар, қандайсыздар? Бүгін 21 август 3-ші күн жұмысқа шығып жатырмын. Құдайым бұйырса жаңын келіп машинаны алып. Бүгін адаттағыдай эле смена болады. Жұмыс қандай болып жатат? Жұмыс башталдыбы? Кичине жанданып калдыбы? Эмне болуп жатат? Ошону чогуу бирге көрөбүз достор. Таксометрге кирсем, фотоконтроль келип калыптыр. Азыр фотоконтроль өтүп баштайм. Анын алдында азыр меники могу приоритет 40 болуп турбайбы? Ошону 44 кылып коюш керек. Как можно көбүрөөк приоритет алганга. Ошон үчүн мондай мойкага кирип, начать мойку. Биринчи бокс 150 рубль. Подтвердить. Ошентип мойкага барбай эле, мойка машинаны жуудуруп, антпей эле жөн эле 4 балл алып коем. Постоянно ошентип линия чыгып атканда, эгер кимден ким ушул мойканы кантип алыш керек болуп жүргөн болсо, ушинтип алсаңар болот достор. Мен деле билчү эмесмин башында. Анын үчүн мойканын приоритетин алыш үчүн барып жууш керек деп ойлоп жүрчүмүн. Көрсө ушинтип эле 150 рубль алып койсо болот экен. Мынакей 44 болуп калды. Эми фотоконтроле 20 саат бар дейт. Азыр эле өтүп коюп, бир атылуу жумушту баштайын. Бүгүн Кудайым буйрса погода жакшы. Саат эртең мененки 9-дан 28 мүнөт өттү. Линия чыгып коеюн, заодно фотоконтроль өтөйүн. Кичине машинаны артка берип. Ошол достор, бүгүн жумуш кандай болот? Ошол жөнүндө чыгарылыш болот. Алда көрүп туруңуздар. Кеттик анда. Заказ берип атат уже сразу эле. 1.10 коэффициент менен. Мен активностьым түшүп кетиптир да. Каяка барарын көрбөй калыптырмын уже. Каяка барарын көрбөй калыптырмын. 1 километр 600 метрден заказ берди. 1.10 коэффициент менен барып ала берейин биринчи заказ. Андан кийин фотоконтроль өтөйүн. Мен активностьым эмне болуп түшүп кетти болду экен. Мурунку сменада бир заказ албай калып, ошо менен активность түшүп кеткен. 89 болуптур. Азыр могу заказды аткарсам, ошо менен активность көтөрүлүп, точка Б'ны көрүп баштайм. Ошол анда кеттик достор. Ошо менен жумушту баштадык. Здесь, да? А вот где IVI-перевод? Чуть ближе, где белая табличка. Сейчас. Всего доброго, хорошего дня вам. Так, достор, 28 минут болуп кетти. 20 минуттан ичинде эле келиш керек болчу. Пробкалар башталыптыр. 2381 рубль. Промокод детское кресло. Кереги жок мунун. Саат 10-дон 5 мүнөт өттү. Жумуш Кудайым буйрса жакшы башталды окшойт. Линияга чыгаруу менен 1 минутка жетпей заказ бердиби? Эми дальше кандай болот алдыда байкайбыз достор. Так, достор, Льва Толстого келдим. 4 минута ровно. 1889 рубль. Где-то канча бир 2 километр ушундай эле келдим. Жана заказдан кийин ошол жактан эле фотоконтроль өтүп, полный бүт баарын өтүп койдум. Кудайым буйрса эми ишти дальше токтоосуз, эч кандай тоскоолдоосуз өткөрөбүз деген ойдомун. Куланды, Тимур. Здравствуйте. Yes, wait. Coming now. Wait. Two. Где?
Так, второй где? А? Ага. Ага. Ага, окей. شو السيارة؟ شو اوكي ولا؟ حلوة ها؟ وايد حلوة. وريني. Так. تمزح Село Остров. وريني. Ремень. حزام. Bluetooth. بلوتوث اوكي. Парковку, пускай они там выходят. А так, то, что они говорят здесь, да? Да. Просто там пускай выходят. حلوة الدراجات. انت شوية كتير. Обратно когда поедете? Не знаете? يقول بترددين عقب. ترى الموعد مالنا بيخلص. سوف نقوم بطلب سيارة. يا لبى صوتك ولبى تفاصيلك يا لبى Спасибо. Пожалуйста. احساسي قبل صوتي يلبينا انا ودي اقول لك لا والعين قلت لك لبيه اذا تاخر على Так, достар, 1 saat 26 минут olып кетти. Село Остров деген жерге келдим. Патрикиден 7291 рубль дейт. 7291 рубль менен 1 saat 26 минут болуп кетти. 41 километрде пробка менен, бул жаңа Каширка менен чыгып, Домодедовну көздөй баратканда неме жакка кетет эмеспи? Ошол жак пробка болот эмеспи? Ошо пробка менен келдик. Арабтар экен бул жерде, бир парк сыяктуу эмне, ушундай бир жер бар экен, жалаң арабтар жүрөт буякта. Кайра обратно качан кетесиңер, алып кетейин десем, буларга жанагындай немелер чакырып берет экен машинанчы. Туристический агентстволор бар го, ошолор кайра обратно чакырып беребиз дептир ошого. Ушундай кезде англисчени үйрөнүп алыш керек экен негизичи. Могу тарифте иштегенде ушул айрыкча ушу премиальный тарифтерде англисче аябай керек болот экен. Жана В класста иштегендер, круизде англисчең болсо жакшы болчу экен. Бияктан кичине отура турайын, может обратно заказ болуп калат. Анткени биякта көп жүрөт, аябай арабтар, тетиякта тимеле толтура жүрүшөт. Ошол саат 2-ден 3 минут өттү. Общий доход 2-ден 3 минут өткөнгө 11946 рубль болду. Аренда чыгарын аз кылды. Бүгүн жумуш жакшы, Кудайга шүгүр, 5 заказ кылдым. Ба тез-тезден эле берип атат. Бияктан обратно берип калса вообще сон болот эле. Здравствуйте. Так. Причал Москва город. Китай город. Да.
Так, всего доброго, хорошего дня. Причал Китай город. 1799 рубль. 12 минута. Здравствуйте. Так. Денежный переулок. Да, можно побыстрее, пожалуйста. Хорошо, будем стараться. Пишу сильно очень. Сколько показывает? 10 минут. Так, достор, денежный переулок 20. 14 минута 1816 рубль. 10 минутада эле келмекпиз, по идее. Тоже пробка. Пробка маалы азыр 17-29, 5-29 минут өттү. Бара турчу жери бир 10 минуталык жол. Барасың, на месте басып, бир 15 минут күтөсүң. Чыгып алып, анан отур элек жатып айтат да. Очень сильно тороплюсь, можно быстрее депчи. Шашып аткан болсоң, күтүп тур да таксиничи. Барып алып, сен күтөсүң, бир 15 минут кечигип чыгышат. Кайра чыгып алып, анан можно побыстрее деп келгичекти кулак менен жейт да. Короче, ушундай. Так, достор, саат 11-ден 19 минут өттү. Мен коттеджный поселок Отрадага келдим. Бул Митинанын үстүндө, Отрадан билет болсо керек. 5380 рубль. 44 минутада. Где-то бир канча 30 километр ушундай болчу. 11-ден 19 минут өттү. Дагы алдыда бир 6 сааттык жумушубуз калды. Ошондуктан бирге болуп туруңуздар анда. Недалеко ехать. Здравствуйте. Цветной бульвар. Так, достор, бүгүнкү күндүн эң эле короткий заказы болду. 2 минута 55 секундада келдим. 2112 рубль. 960 метрбы ушундай келдик. Петровкадан Цветной бульварга. Саат 3 болуп атат, 3-төн 19 минут өттү. 3 саат 19 минутада, может даже 4 сааттабы. Акыркы заказды канча 11-19 кылып аттым эле, завершить эттим эле жана Отрадага барып. Ошондон бери биринчи заказ. Ошондон бери линиядан чыга элекмин. Ошондон бери линияда отурам. Вообще заказ бербей атат. Заказ бар экен, мага бербей атат. Акыркы убакытта байкап атам, саат 12-ден кийин вообще заказ бербей атат. Эмнеге билбейм. Бул жана самозанятый эмес, мен парк менен иштеген үчүн ушундай бир ограничение болуп атыптыр. Балдарын көбүнчөсү айтып атат, канча бир сумма иштегенден кийин уже заказ бербей эле ушинтип Яндекс аябай бир ограничение кылып атат депчи. Ошол ишенип атам менчи. Ушундай болуп атат окшойт. Еще тем более мен азыр смен менен иштеп атпайм, через денчи. Ошол да влиять этет экен, анткени Яндекс менен күнүгө сменага чыгып, күнүгө доход, күнүгө иштеп, активность көрсөтсөң, заказ ошондой жакшы берет да. Мурун байкачымын да, ортодон бир күн, 2 күн жумушка чыкпай калдым, уже кадимкидей жайлап калчу. Азыр ошону мындай сезип атам. Короче, ушундай. Настроение жок. Кандай кылып иштеш керек, уже не билбейм. Аябай эле слабый болуп атат. Постоянно уже акыркы канча смена болду. Ушинтип 12-ге чейин бир нормальный иштеп келесиң, арендаң тез эле чыгат. Андан кийин эле уже
кадимкидей 12 түнкү саат 12ден кийин вообще заказ бербей, эртең мененке чейин жөн эле убакыт өтүп атат. Азыр мына 4 саат почти, 4 саатта бир заказ. Эми дальше дагы качан берет заказ билбейм. Наалынып, неметпей элем, достор, просто баягы жумуш ушундай болуп атат деп айтып атам, мага көбүнчөсү. Ойлойт экен мен жыргап эле, кыйналбай эле иштеп жүргөндөй, анан ушу тарифке кызыгып, мен аркаман мен иштегендерим көрүп алып жыргал экен, ушу тарифке биз да өтөбүз, кантип өтсөм болот, кантип чыксам болот деп ошентип айткандар көп, сурагандар көп. Ошон үчүн ушундай жактары дагы бар. Жумуш ушинтип болбой атат деп дагы көрсөтүп кетким келип атат, достор. Спасибо, да. Так, рабочий поселок Андреевка, да? Андреевка. Можешь какую-нибудь музыку включить? Радио Едем домой. или подключитесь? Настя, по Bluetooth подключишься? А можно, да, у вас подключиться? Да? Какой у вас Bluetooth? Как у вас называется, я подключусь? Ой, вот это все, приехали. Вот тут, спасибо. Пойдем. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, блин. До свидания. До свидания. Поездка моей жизни. Прекрасная поездка была. Ставлю вам 10 звезд, если возможно. Спасибо. Всего доброго. Так, достор, Зеленоградтын үстүндө рабочий поселок Андреевкага келдим. Канча 40-42 ушундай километр болчу. 40 минутада келдим ровно. Бул Новослободскийден Зеленоградтын үстүндө Андреевкага. Платный дорога менен түп-түз эле учкан бойдон тез эле кирип келдим. 6800 рубльга келдим. Ошо мен жумушту бүтүрүп атам, достор. Хотя бы обратно алып кетсем жакшы болот эле, бирок Яндексте жаап койду мени уже эс ал деп. Почти 20 саат линияда жүрдүм окшойт. 12ден кийин 2 заказ кылып турмун. Так, могу жактан кандай кетет экен. 12ден 2 заказ кылып турмун. 6729 рубльга 12ге чейин 9 заказ кылып турмун. 21365 рубльга. Ошо менен общий бул сменада 28000 иштеп турмун. Анын 18000-ин расходторго чыгарып салайын. Анткени 15000 аренда, 1000 рубль автомойка, 1000 рубль таксиге жана 1000 рубль тамак ашыма. Ошо менен 10000 рубль таза чөнтөк иштеп турмун. Мындан да жакшы болмок негизи. Жогоруда айтып кеткендей эле, Яндекс 12ден кийин заказ бербей, кадимкидей кармап, нагло эле заказ бербей койду, мындай айтсамчы. Бирок ушуга да Кудайга шүгүр, жаман эмес. Saat 6'dan 57 minut ötüp atat. Азыр барып заряд бир жарым саат зарядтайм машинаны. Буга чейин жана зарядтап койгом 100% кылып, бирок бияка келип азыр уже 89%ке түшүп калды. Могу платный дорогадан канчалык скорость набирать эткен сайын бул заряд көп жеп баштайт. Ошого зарядым азыр уже 11% түшүп кетти. Азыр жеткичекти дагы 80%ке чейин түшсө, дагы бир 15-20% заряд алып, ошо менен мойкага барып баштан таштайм. Бүгүнкү жумуш ушу менен бүттү, достор. Көрсөтүп берчү нерсени, айтып берчү нерсени көрсөтүп айтып бердим го деп ойлойм, достор. Жумуш айтып кеткендей эле самозанятыйга кичине самозанятый болбогон үчүн, парк менен иштеп аткан үчүн кичине кадимкидей Яндекс ограничение коюп атабы, заказдарды слабый берип атат. Мындан жакшы иштесем болмок, негизи жакшы эле иштеп атат балдар. Ошол, достор. Өткөн видеодо эконом темама жараша бир экономдун клиенттери бул тарифке отурса эле ушундай болуп калат, оожоктонуп калат деп чыгарсам, көбү туура эмес түшүнүп алыптыр мени. Экономду жамандап аткансып, мен экономдун айдоочуларын дагы, экономдун жүргүнчүлөрүн дагы эч кандай жамандап, ал жерде эч нерсе лишний айткан эмесмин. Мен жөн гана айтайын деген нерсем, экономдун жүргүнчүлөрү бул тарифке отурганда баягы өздөрүн башкача алып калат, оожоктонуп калышат деп эле айткан болчумун. Анткени баягы бул тарифке отурганда эконом
жүргүнчүлөр баягы мындай оюнда мындай болобу дейм да. Мен ушунча акча төлөп атам. Демек бул тарифте каалаган нерсем кылсам болот. Ошо акчасы ошого жараша ушундай кымбат болуш керек деп ойлошобу? Бул тарифке отурса эле баягы жиндүү болуп калышат да. Анан кээ бирөө наоборот тескеринче ойлошу мүмкүн. Мен ушунча акча төлөдүмбү? Демек мен бул каалаган нерсемди кылам азыр деп баягы берген акчасына ичи атышып, ошого отуруп алып, обу жоктон тигини, муну, анан аркы берки эле деп ошентип өздөрүн алып жүрөт. Анан ошону эле мен айтып чыккан болчумун. Ушундай депчи. Анан көбүнчөсү туура эмес түшүнүп алыптыр. Сен экономду жамандайсың, эконом клиенттерин жамандайсың, эконом айдоочуларын жамандайсың депчи. Экономду дегиле, экономду жамандайсың деп. Мен эч кандай экономду жамандаган эмесмин ал жерде. Түшүнгөндөр түшүнүптүр, бирок түшүнбөгөндөр түшүнбөй калыптыр. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушу менен бүттү. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар анда.